Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım cemil ol. Allah'ım cemil ol. Demek işlep ketsin ha. İnternet жақсы işlep ketsin. Amin, amin, amin. Қатыбай жақсы тұрып берсін. Amin. Allah'ım cemil ol. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ошол комментарийди кантип өчүрүп койсо болот? Комментарийди окубай эле сабагымды берем. Жакшы көрүнүп жатамбы? Эми Бисмиллахиррахманиррахим. Анда эмесе сабакты баштайлы. Улуу мээримдүү райымдуу Аллахыбыз менен баштайбыз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Караңыздар. Эмнеге мен ушул жаатка келип калдым? Анда эмесе сөз башынан болсун. Сөзсүз түрдө адамдын башына бир көйгөй келгенде гана изденип баштайт да. Караңыздар. Өзүмдүн жашоом өзүмө жакпай жүрдү. Эмнеге ушундай, эмнеге мындай пешенем жок, пешенем мындай шоор экен да деп ошентип аябай кайгырып жүрдүм да. Нааразы болуп. Ошондон кийин жашоомду өзгөртөм, мен бактылуу болгум келет дедим да. Бирок көчүү учурда мага ушундай сөздөрдү көп угуп калган болчумун. Бул жашоодо кыйналгандар бейишке барат дегенди угуп калган болчумун да. Андан кийин демек биз бул жашоодо кыйналышыбыз керек экен. Алла Таалам бизди кыйноо үчүн жаратыптыр да деген ой мага келе берчү да. Бул жерде кийин кимден барып багыт сурайм? Мен билбей жүрдүм да. Ошол убакта 2018-жыл эле эми жаңы психолог коучтар жаңы келип баштаган болчу. Ички дүйнөң сенин мындай сырткы жашооң мындай күзгүсү, ички дүйнөңдө эмне болсо жашооңдо ошол болот деп аябай жаңы чыккан, келип жаткан маалым болгондо биз окуп келдик, чет жака барып окуп келдик. Көрсө ушундай экен да, ички дүйнөбүздөн экен да, баардык нерсе эмнеге ишенсек ошол болот экен да. Демек оюбуз менен биз өзүбүздүн жашообузду жаратып атыппыз да деген сөздөрдү уктум дагы. Мен окуп көрөйүнчү дедим. Ошол убакта 2018-жыл болчу. Ошого чейин менде ар кандай көйгөйлөр болду. Үй бүлө жактан, мамиле жактан аябай кыйналдым да. Балдарымдан дагы, карыз, жокчулуктан ар тараптуу минуста жүрдүм. Ошентип өзүмдүн жашоом өзүмө жакпай, Аллах мени кыйноо үчүн жараттыбы, андай эмне үчүн мындай жаратты, жаратпай эле койбоптур да деп аябай мындай нааразы болгом да. Чындыгыначы түнү менен ыйлай берип мындай көздөрүм кызарып, шишип кетчү да. Аллах бизди ошого жаратыптыр да, кыйноо үчүн жаратыптыр да депчи. Демек Аллах мындай каардуу экен да. Анан кийин эмнеге райымдуу, мээримдүү дей берет го, көрсө Аллахым каардуу экен да деп жүргөнмүн. Ошентип отуруп мен ар кандай психологторго барып калдым дагы. Алар сен кандай жүрсөң жашооң ошондой болот деген сөздөрү болду. Демек сен ушул сөздү кайталай беришиң керек. Мен баймын дей беришиң керек деп калды да. Мен баймын дегенде сен байый бересиң деди. Ар кандай техникаларды мага бере берди. Жазуу техникасын берди, суу техникасын берди. Ар кандай техникаларды аткара берсең деди да, сен ошондо жашооң өзгөрүп кете берет. Дегенде аткаргым келди, аткарып жаттым. Ата текти тазалоо, ата энеңди кечирүү, ар кандай тапшырмаларды мага берип жатты да. Аткарып жаттым дагы, бирок ичимде мындай тынчыбаган бир нерсе турду да. Булар мындай ширик болсочу, суу техникасы мага суу береби? Демек подсознание
берет деп атпайбы. Подсознание эмне болсо жашоодо ошол болот деди. Демек мен түпкү аң сезимди өзгөртүшүм керек экен да. Демек сезимдеримди өзгөртсөм жашоом өзгөрсө, демек сезимдерим мага берет экен да деген туура эмес ширк ойлор мага келе берди. Андан кийин эле мен аларды бирок аткарып жаттым. Ширк деген сезим мага келип жатты. Бирок ошентсе дагы мен ушундай кааладым да, жашоомдун өзгөрүп кетишин мен кааладым, ошого аткара бердим. Андан кийин дагы ушундай сөздөрүм дагы болду. О Аллахым, менин жашоомду өзгөрт, мындай өзүңө жакындап, мага билдир деп жаттым да. Караңыздар, ошондон кийин эле ар кандай китептер келди. Мен карадым, динде бар бекен. Пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар бекен. Ширк болуп калбасын деп жаттым да. Мен көп жолу айттым, истигфарды айткандан кийин жашоомдо өзгөрүүлөр мындай чоң, тез эле болуп кетти дедим да. Биринчиден, үй бүлө, кайын журт менен мамиле кылганды билбедим дагы, өзүм мындай запка жей бердим да. Көрсөм ички дүйнөм мындай таза эмес болгон да. Себеби көпчүлүк учурда сырттан, чоңдордон бизге туура эмес сезим мындай кирип калат экен да. Бирок аны адам баласы 12 жаштан кийин дейт да. 12 жаштан намаз парз дейт да. Демек 12 жаштан намаз окуп, өзүбүздү тазалап, жашообузду өзгөртүп кетсек болот экен да. Бирок биз ошол жаш бала абал боюнча эле кала берет экенбиз дагы. Демек ички дүйнөбүздө ошол жаш бала абалда калат экен дагы. Бизге чоңдор кандай сезим киргизген болсо, ошол сезим менен эле жүрө берет экенбиз да. Караңыздар, эми азыр бул жерде мен сиздерге 1 ай бою жеткирүүгө аракет жасайм. 1 ай бою. 1 айдан кийин сабактар 1 ай болот да. 1 айдан кийин кадимкидей сабак бүткөндөн кийин 1 ай мурунку абалыңызды караганда кадимкидей өзгөрүү болуп калган болот да. 1 айда адамда сонун өзгөрүүлөр болот. Караңыздар, демек мен сиздер менен 1 ай бою чогуу боломун. Группага кирдиңиздер, катталдыңыздар, ошол группада суроо жооптор, разборлор болот. Демек анда эмесе кеттик. Эми алар кандай сезимдерди биз киргизип алдык билбестен. Эми ата эне биз чоңдор дагы билген эмес да. Алар жашоо ошондой деп ойлогон, туура эмес ойдо жүргөн. Демек биринчи ой кирет, андан кийин бизде сезим пайда болот. Караңыз, азыр мен силерге бир сезимди айтып кетем. Биздеги туура эмес сезимдер, алар тосмо болуп калат да, тоскоолдуктар. Демек алар кандай десем экен, ички дүйнөбүз таза эмес болгондо, туура эмес сезимде жүргөндө дуаларыбыз кабыл болбой калат. Демек, мен кантип эле биздин жашообузду өзгөртүп жиберсин деп жүргөм да, кантип эле сезимдерим өзгөрсө, менин жашоом өзгөрүп кетсин. Ал болбогон нерсе да, Алла Таала каалаганына байлык берет да. Себеби мага ошенткен экен да, Аллахым каалаганына байлык берет, каалаганына бербейт деген да. Тагдыр бул, пешенеңе жазганын көрөсүң да. Аллахым сенин тагдырыңды жазып койгон, сен миң аракет кылба, кандай десем экен, жанталашпа дейт. Жанталашпа, пешенеңе жазганын көрөсүң деген да. Дегенде мен жок, бул сөз туура эмес болсо керек дегенмин да. Себеби мен аракет кылып атсам, Аллахым кантип бербей коет? Жок, бул туура эмес дедим да. Десем, жок, сен түйүлдүк да, сенин тагдырыңды жазып койгон, түйүлдүк да дей беришти да. Бирок ал сөздөр мага ушунчалык жакпады. Ал сөздөрдү укканда мындай азап чегип жаттым да. Аллахым өзү эле менин тагдырымды жазып койдубу? Мага тандоо бербедиби деп аябай жаман болдум да. Андан кийин изденип отуруп, караңыздар, тагдырдын чечимин дубадан башка эч нерсе өзгөртө албайт деп биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр да. Ал сөздү окуганда, пайгамбарыбыз айттырго, ура деп ушунчалык мен сүйүнгөм да. Тагдырдын чечимин дубадан башка эч нерсе өзгөртө албайт. Мынакей, дагы бир жолу. Демек, тагдырдын жазмышын дуа гана кайтарат. Караңыздар, ушул эки хадисти мен тапканда ушунчалык сүйүнгөм да. Демек, биз тандоо бизде экен. Демек, дуа аркылуу биз жашообузду өзгөртүп алсак болот экен. Караңыздар. Ошентип, демек ички дүйнөгө көңүл бурсак, анда мен дуа кылып жаттым, бактылуу болоюн деп эле жаттым да. О Аллахым, бакыт бер деп эле жаттым. Бирок андай эмнеге мага бакыт берилбей атат деп мен дагы изденип окуп келгенде мен андан кийин гана таптым. Ал эми сөзсүзү
психологтор мага айтып жатты, бирок мен аны далилдешим керек болчу да. Ал айткан сөздөрү туурабы, жокпу? Көрсө менде дагы бир ушундай сезим болгон экен да. Демек, бул жерде пайгамбарыбыз айткан экен да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ага салам салаваттар болсун. Дуа кылып жатканда дептир, дуа кылып бүткөндөн кийин сүйүн дептир да. Сүйүн. Мен демек, дуа кылдым, ура, дуаларым мынакей кабыл болуп атат деп сүйүн дептир да. Менде болсо кандай болгон? Дуамы кетирем дагы, бактылуу болоюн дейм дагы, мынтип отуруп калам, жашоомо наразы болуп. Демек, бул жерде дуа кылдыңбы, сүйүн деген пайгамбарыбыздын сөзү бар экен да. Караңыздар, эми өзүңүздөрдү байкап көрүңүздөр, биз өзүбүз дагы билбей калабыз эгер ушундай сезим болсо дейт. Кимде? Мындай өзүмдүн жашоом мага жакпайт да. Мен жашоомон мындай ушул дагы тагдырбы, ушул дагы жашообу, мага ушундай болгондо бактылуу болмокмун да деп өзүнүн жашоосунан наразы болуу сезим кимде бар? Азыр учурда мен бактысызмын деген сезим. Кимдай өзүн бактылуу, тынч сезип атат? Ушундай айымдар барбы? Же байкаңыздар, мага бир нерсе жетишпей атат. Бактылуу болушума мага бир нерсе жетишпей атат. Мен жашоом жакпайт, себеби жолдошум жаман. Жашоом жакпайт, себеби менде жок. Жетпейт да, аз да деген сезим кимде бар? Ал эми бала чактан бери мен дагы көрүп турмун, аз да, жетпей калды го, жетпейт да деген сөздөрдү угуп келе бериптирмин да. Дайыма элечи. Ошол сезимди мен өзүмө кийгизип алыптырмын. Жашоодо жакшылыктар болот, бирок эмнегедир аз да, ушулбу деген сезим менде бар экен да. Демек, бизде жашоодон ыраазы болбогондо, демек ошондой сезим бизде болгондо дагы биздин дуабыз кабыл болбой калат экен. Себеби бул жерде дагы айткан, кимде ким нааразы болсо, караса өзүнүн тагдырына ыраазы болбосо, аныкы кемий берет деп пайгамбарыбыздын айткан дагы сөзү бар экен да. Демек, жашоом ушулбу, өзүмө жакпай атат дегенде, караңыз, Алла Таала айтат экен, мен сага ааламды бердим дейт да. Ушул аалам сага кызмат кылат. Күн бизге кызмат кылып атат. Күн ар күнү чыгат, ар күнү батат, мөмө жемиштерди бышырат да. Күн бизге кызмат кылып атса, дагы бизге эмне керек дагы? Күн бизге, ай бизге кызмат кылып атса, биз дагы деле жашоо мага жакпайт да дегенде Аллахымдын каары келет да. Пенде, мен сага ааламды бердим дейт экен да. Ааламды бердим. Жамгырды жадырып атам, карды жадырып атам. Баалам сенин кызматыңда дейт экен да. Мен берем деп атамын дейт экен. Караңыз, ошончо Аллахым сага мен берем, пендем деп атса дагы, мага берген тагдырым жаккан жок деп мынтип кагазды салып турганда, Таламдын каары келет экен да. Демек, менде көйгөй бар дедикпи? Сен чыныгы көйгөйдү мына эми көрөсүң. Мына көйгөй деп бизге көйгөйдү берет экен да. Эгерде дагы деле көйгөй бар да менде дей бергенде, мына көйгөй, мына чыныгы көйгөй деп Алла Таалам көйгөйдү чоңойтуп бизге бере берет экен да. Караңыз, эгер ыраазымын, мен ыраазымын деген сезимге келгенде, эмнеге ыраазысың дейт экен да. Үйүм бар, ыраазымын, балдарым бар, ыраазымын, мага бала бердиң, ар күнү ырыскымды жеткирип атасың, ар күнү Аллахым бизге ырыскыны берип коет да. Караңыз, үйүбүздө тамагыбыз бар да, азыр баардыгыбыз тамактанып, курсагыбыз тоок, үйдө отуруп телефонду жандырып, сабактарды көрүп атабыз да. Караңыздар, ар күнү Аллахым бизге ырыскыны берип атса, биз кабагыбыз салып турсак, демек сөз түрдө Алла Таалага дагы ошол нерсе жакпайт экен да. Демек, ыраазымын, тамагым бар, ыраазымын деген, сен али тамакты көрбөптүрсүң, мына сага тамак дейт экен да. Мен баймын, мен ыраазымын, менде бар жол бар дегенде, пендем, сен чыныгы байлыкты көрбөптүрсүң, мына сага чыныгы байлык. Ыраазымын, мен ыраазымын деген сайын, сен ыраазы боло турган жашоону көргөн жоксуң, мына сага деп ошол нерсени бизге чоңойтуп бере берет экен да. Менде болсо, эмнеге менин дуам кабыл, эмнеге менде дайыма жок дей бергендин үчүн дагы мага жок жашоо кайра келе берген. Бирок ошентип менде эч жок да.
качан кароо менде жок. Мен бай болгум келет. Бирок үйүм дагы жок, иштебеймин дагы, акчам дагы жок, бир сом таппаймын. Жолдошум дагы мага бербейт. Караңыздар, себеби менде жок деген үчүн дагы менден аалам аяб аткан. Бар жок. Себеби мен өзүм ошону калам да, менде жок дегенде мага эч нерсе берилбейт. Демек, Алла Таалам мага буйрубайт деген сөз да. Демек, берилбесин деп буйрукту Аллахым бердиби? Мен 1000 аракет кылам, иштеймин, мага берилбейт. Себеби менде жок деген сезим бар. Караңыздар, аалам бизге кызмат кылат, жер эне бизге кызмат кылат экен да. Караңыздар, чөптөрдү өстүрүп берет экен, бактарды өстүрүп берет экен, бышырып берет экен да. Сууларды бизге агызып келтирип берет экен. Суу бизге кызмат кылат экен да. Жуудуруп, таза суу ичет экенбиз, колдонот экенбиз. Жаныбарлар, баардык жаныбарлар бизге кызмат кылат экен да. Биз чөп болуп же отун болуп жаралып калган жокпуз да. Ошол чөп, отун бизге кызмат кылып атат да. Караса, тоо жөндөн жөн турган жок да. Тоонун дагы өзүнүн кызматы бар да. Каарлар жөндөн жөн турган жок. Демек, заводдор салынды. Биз үчүн, мисалы, мен үй салам дедим, мага цемент керек болуп калды. Демек, цементти чыгаруу үчүн канча адам кызмат кылып атат мага. Мен үчүн цементтерди чыгарып атышат. Мен үчүн заводдор курулуп, мынакей. Мен үчүн машина заводдор курулуп, машиналар чыгып атат да. Демек, ошончо эл мага кызмат кылып атат деген сөз мынакей. Сизге кызмат кылып атат. Сизге ай дагы, күн дагы, гүлдөр дагы сиз үчүн чыгып, сиз үчүн жыпар жыттуу жытын чачып атат да, сиз үчүн. Бирок мага жаккан жок. Жаккан жок. Аллахым берсе дагы мага жаккан жок дей бергенде Аллахымдын каары келет экен дагы. Деткен, мен бул пендеме бакыттын даамын сездирип коеюнчу деткен. Караңыздар, бакыттын даамын сезбей калганда бизге көйгөйлөр келе баштайт. Караңыздар, ушунча бакыт берди, бала берди мага, жолдош берди, тамак ашым алдым да. Жолдошум иштеп келип, продуктаны кылып келет, тамак ашым алдым да. Бирок кабак салынган, деп кабагым салынган. Мага жакпайт. Сен аз таап келип атасың. Сен мындай кылышың керек эле. Сен мынтип багышың керек эле деген сайын жолдошумдун мамилеси өзгөрүп кете берди. Кайынжутумдун дагы мамилеси өзгөрүп кете берди. Караңыздар, демек, мынакей бизден ыраазы болуу сезими болбогондо, нааразы боло бергенде, нааразы боло тургандай абал чоңоюп кете берет. Караңыздар, биз бакыттын даамын сезбей калганда, эгер биз ыраазы болуп эле жүрсөк, Аллахым бизге мындай көйгөй бербейт болчу. Эмнеге көйгөй келиптир? Ким айтат? Эмнеге бизге көйгөй келиптир? Биз бакыттын даамын сезбей калгандыгыбыз үчүн, Алла Таалам бизге бакыттын даамын сездирүү үчүн бизге көйгөй берди. Караңыздар, мен нааразымын, үйүм жок, үй сал, мен бөлүнөм деп жаңжал чыгара бердим. Уруш жаңжал боло берди үйдө. Мен көйнөк алам, алтын алам деймин дагы, бирок жолдошум бербейт мага. Себеби Аллах аны каалаган жок. Ал мага бербей койду. Бербейм, жок сага деди. Караңыздар, ошондо туруп анын сайын нааразы боло бердим. Андан кийин эле карыз, көйгөйдүн үстүнө көйгөйлөр, үй салабыз деп үйүбүздү салабыз, анан кийин үй брак болуп калат, жанагы фундаментин куйгандан кийин. Андан кийин эле дагы бир нерсе болот да, дагы башка жакка үйүбүздү салабыз дегенде машинабызды сатып туруп, акчасына дагы баштайбыз дедик. Анан кийин машинага бирөө келди, кардар. Өзүбүздүн таанышыбыз, тууганыбыз болчу. Ал дагы келди дагы машинабызды алган боюнча жок болуп кетип калды. Качып кетип калды. Караңыздар, демек, мынакей көйгөйлөр күн сайын чоңоюп атат да. Ошондо отуруп балдарымдын ден соолугуна аябай катуу жабыркап калдым. Себеби чоңое берди. Чоң кызым төрөлдү, анын өтө назик, ар айда больницага жатып жүрдүм. Ар айда. Караңыздар, себеби эненин энергиясы кандай болсо, балага дагы таасирин бере берет. Энергиям аябай жаман болгон. Демек, энергиям балага барып, балам тынч уктабайт болчу. Менин жан дүйнөм тынч эмес болгондуктан, кабактарым салынган, нааразымын, жан дүйнөм тынч эмес, чыркырап атат мендичи. Кызым дагы чыркырап эле атты да. Тынч уйкусу жок, ыйлап, чыркырап эле ыйлап атты да. Көрсө менин жан дүйнөмдүн күзгүсү болуп аткан. Караңыздар, нол жашоом бардак болуп кетти. Ар тараптан сокку. Жолдошум, кайнатам, кызым, үч тараптан аябай эсиңе кел деп мага ушундай сокку берип жатты да. Караңыздар. Демек, бизге
чөйрөбүздөгү адамдар жөндөн жөн келген жок. Бизге сабак берүү үчүн Алла Таалам жөнөттү. Башка чаптыбы, демек Аллахым чаптырды. Чап башына. Пенде мындай билсин, акылына келсин, чап деди. Кол көтөрүп атты жолдошум. Караңыздар, акылга кирбесек, ошентип бизди Алла Таалам мындай тарбиялайт. Ошентип отуруп запкыны жедим, аябай. Андан кийин эле экинчи кызым төрөлдү. Карасам, экинчи кызым башкачараак. Көзгө карабайт, сүйлөбөйт, мени тааныбайт. Андан кийин алып барып көргөзсөм эле аутизмдин белгилери бар. 100% деп койду. Караңыз. Ошондо көзүм ачылды. Ошондо. Ага чейин мага дагы деле жетпей атты. Ошончо көйгөйлөр, ошончо мага келген мамилелер көзүмдү ачпай атты да. Акыркы точкасы мына ушул болду. Кызымды укканда болду, бүттү, мага жашоонун кереги жок дедим да. Менин кызым мындай болбош керек. Мага мындай жашоонун кереги жок мага. Ушул кызым жакшы болбосо мен жашабайм дедим да. Андай болушу мүмкүн эмес, караңыз. Ошондой менин экинчи кызым 2016-жылы төрөлгөн, 2018-жылы 2 жашка чыккан да. 2 жашка чыгат, бирок сүйлөбөйт да. Туш келди эле, кете берет. Туш келди эле. Машина болобу, суу болобу, арык болобу, мындай чоң жол болобу, мындай билбейт да. Көзгө карабайт, чаксаң дагы карабайт да. Атын дагы билбейт. Эмнеге мындай болду экен деп алып барсам, аутизмдин белгилери 100% деп койду да. Мына ошондо анан кийин ыйлап, саждага башымды тийгизип, Аллахым, эмне кылайын, сен көргөзчү мага, мен эмне кылайын, мен билбей атам дедим да, мен билбей атам, кандай кылайын? Ушунчалык кардуусуңбу? Ана эмнеге мени жараттың? Мага бейишиңдин кереги жок болчу деп ошентип атамдай аябай жаман сүйлөдүм. Аллахым өзү кечирсин. Ошондо дагы көп сыфарымды айтамын. Анан изденип отуруп, ар кайсы психологторго барып отуруп көрсө, бардык бале өзүмдүн эле жан дүйнөмдө болуп жүргөн экен да. Демек жан дүйнөмдө тынчтык жокпу? Демек жашоомдо ошол нерсе болот экен. Эгер жан дүйнөмдө жек көрүү барбы, ал мага жакпайт, бул мага жакпайт деген жек көрүү сезим барбы? Демек ошол мамиле кайра өзүмө кайтып келе берет экен да. Демек напси жогорубу? Напсини сындыруу үчүн Аллахым бизди тарбиялайт экен да. Напсини мындай сындырат да. Напси сынганда гана көйгөйлөр токтойт экен. Аллахыма шүгүр. Напсимди аябай сындырды. Сынгандан кийин, мен киммин, мен жөн гана кулмун, деп башымды ийип калганда, андан кийин гана менден көйгөйлөр кете баштады. Бирок аңгыча мен жакшымын, алар жаман деген сезим менде болгондо, мен өзү жөнөкөймүн. Жок, мен ойлоптум да мен өзүмдү жөнөкөймүн деп. Жок, ичибиздеги напси аябай мындай семиз экен да. Караңыздар, демек менин ичимде мындай болбойт да, аз да деген сезим болгон. Ал ушул сезим боюнча гана сөз болуп атат. Ал эми калган сезимдерибиз боюнча 1 ай бою сабакта берилет да, 1 ай бою. Азыр бир эле ошо нааразы болуу сезим боюнча гана сөз болуп атат. Караңыздар, менде көрсө турмушка чыктым, жашоомдун жакшылыктары болуп атат. Бирок мен мындай ыраазымын, ыраазымын, жашоомго ыраазымын деген сезим менде болуптур. Кана ушулбу? Аз да, жетпейт да. Алдыма келип атат, Аллам мага кызмат кылып атат, бирок менде кабак салынган. Мына ошондуктан дагы дубаларым кабыл болбой эле кайра аркага кете берген. Андан кийин караңыз, мен сиздерге дуба беремин. Ыраазы болуу сезимге келемин деп иштеп баштадым. Мен ыраазы болуу сезимге келишим керек. Сиздерге мен бир дуба берип коеюнчу. Так. Подписывайтесь и видео. Караңыздар. Азыр ачпай калды. Ачып калары. Азыр мен сабагымды өтө берейин дагы. Андан кийин ачып калары. Мен сиздерге бир дуба берем. Ошол заматта жазып алыңыздар. Ыраазы болуу сезимге келтирет да. Себеби ичибизде биз ыраазымын. Алла мага кызмат кылат. Менин Кудайым Аллах, мен ыраазымын. Аллахтын кулу болуп калуу өзү эле мен үчүн бакыт. Караңыз, Алла Таала айтыптыр, мен эң жаман көргөн
махлугум дептир да. Мен шунча махлукту мен жараттым дептир. Шунча махлук, пенделер, жаныбарлар, жин, шайтан, периште бардыгы махлукта, бул дүйнө бардыгы махлукта. Мен шунча махлук жараттым дептир. Ошонун арасынан эң жакпаган махлук, жаратып эле карабай койгон махлугум дептир. Ал ким экен? Кимди айтты? Ошончо махлук жараттым дагы арасынан бир махлукту карабай койдум дептир. Жаратып эле карабай койдум дептир. Ал кайсыл махлук болчу? Караңыздар, ошончо махлукту жараттым дагы арасынан бир махлукту жаратып эле карабай койдум дептир. Ал махлук дүйнө дептир. Дүйнө, бул дүйнө. Демек мен пендеме бул дүйнөнү ыра көрбөймүн дептир. Себеби мен пендеме бейишти берем дептир. Демек биз бейиштен келгенбиз өзү. Бейиште жаралыппыз дагы, бейиштен келиппиз да. Бирок кайра бейишке барат экенбиз. Демек биз бул дүйнөгө келүүбүздүн максатыбыз кандай айтсам экен? Капырларды мындай туура жолго салуу, дават айтуу, жакшылыкка чакыруу, өзүбүздүн бейишибизге мындай алып кетүү болуп калат экен да. Бирок биз келип алып, алардын бейишин кайра талашып алдык. Биз бейиштен келип алып, алардын бейишине кызыгып кеттик. Дептир да. Караңызчы. Демек, Алла Таала бизге өз жаман көргөн махлугун бизге ыра көрбөйт экен да. Мен пендеме бейишти ыра көрөм дептир. Демек биз бул дүйнөгө аябай берилип кеткен да. Азыркы учурда мен дагы айтып коеюнчу, бул сабакка ким эмне үчүн келди? Чынын айтыңыздар, бул сабакка ким эмне үчүн келди? Бирөөсү келди, жашоомду өзгөртөм деп келди. Бирөөсү келди, жолдошумду оңдойм. Мен дуба кылып, жолдошум жакшы болуп кетсин, же ичпей калсын, же иштеп калсын деп келди. Кээ бири келди, акча үчүн келди. Мен ушул сабакка келсем, кирешем жакшырат. Же жолум ачылат. Бардык айымдар бул дүйнө үчүн сабакка келди да. Караңыздар, демек бул жылдагы биз ширк кылып келдик. Демек биз бул дүйнөгө Алла Таала үчүн жашаганы келген болчук да. Аллах үчүн жашайм мен, кайра бейишке барам деп келгенбиз да. Келип алып, азыр бул сабакка эч ким мен Аллах үчүн келдим дегендер барбы? Жок, мен Аллах үчүн эле келдим деген айымдар барбы? Караңыздар. Демек кимдеги мен Аллах үчүн келдим десе, ал туура ниетте келди. Демек бул сабак ал инсанга мындай аябай сиңимдүү болот. Бул сабак ал инсандын жашоосун өзгөртөт. Себеби ал инсан Аллах үчүн келди. Эгер мен бул дүйнө үчүн келдим, акча үчүн келдим, жолдошум үчүн келдим, балам үчүн келдим деген сезим болсо ичиңизде, демек балам Аллахтан дагы жогору. Демек жолдошум Аллахтан дагы жогору. Демек бул дүйнө, акча Аллахтан дагы жогору деген мамиле кылып атасыз. Демек бул тосмо, тоскоолдук да. Демек мен бул дүйнө үчүн дегенде эле Аллах төмөн, демек бул дүйнө жогору. Мен бул дүйнө үчүн жашайм деген ниет болуп калды. Ичиде ошондой сезим болуп калды да. Мен азыр жолдошум үчүн окуймун дегенде ички сезимде. Караңыздар, демек жолдошум андан дагы жогору. Демек бизде ниеттер, мамиле, Аллахыма кылган мамилебиз туура эмес болуп калды. Туура эмес сезимде жүрөбүз дагы. Ал учурда бизде тосмо болот дагы. Демек дубаларыбыз кабыл болбой, жашообузда башаламандыктар боло берет да. Демек мен Аллах үчүн жашасам, демек мен мындай акча тапкан болбойбу, бизнес кылган болбойбу мага дей беребиз да. Демек мен байбашым керекпи деп. Жок, байыш керек. Эмнеге байыбыз? Бизнести эмнеге кылабыз? Караңыз, бизнести Аллахынын буйругун аткаруу үчүн кылабыз. Караңыз, демек Аллахым жакшы жашагын деди, таза жүргүн деди. Демек бизнести эмне үчүн кылып атабыз? Демек мен Аллах үчүн кылып атам деген сезим барбы? Же өзүм үчүн? Мен жакшы жашашым керек, напсы үчүн болуп калуу. Мен акча таап, мен мындалышым керек, ойношум керек, жыргашым керек деген сезим барбы? Жок, мен Аллах үчүн кылып атам. Себеби мен иштеп туруп, балдарымды туура мындай тарбия беришим керек. Балдарымды туура жолго мен салышым керек. Балдарым даватчы болуш керек, алып болуш керек. Мен балдарымды таза тамак менен багышым керек. Аллах үчүн деген сезим барбы? Же болбосо, караңыз, мен дагы үй алышым керек. Бардык үй алды, мен дагы алышым керек дегенде мынакей тосмо. Көрдүңүзбү? Туура эмес сезимдер. Демек бардык үй алды, мен дагы үйдү болушум керек. Эли көзүндө. Караңыз, үйлү болушум керек Аллах үчүн эмес, үйлү болушум керек эл үчүн.
Демек бул учурдагы бизде мындай тосмо блокта демек үйлүү боло албай кыйналып азап чегип жүрө беребиз. Үйгө мындай блок бар деген сөз бул. Тосмо бар деген сөз. Караңыз, демек сезимдерге маани беребиз. Сезимдерге азыр. Демек бизде айттым, нааразы болуу сезим болгондо, демек жашообузга нааразы боло тургандай абал жашоо бизге кайра келе берет. Болду, ушул сөзгө маани бериңиз. Менде мындай болгондо азыркы жашоома жакпай атат да дедиңизби, болду. Ошол абал сизге кайра тартылат, бирок мындай чоңураак болуп. Эмнеге мен разы болоюн, эмнеге кана, эмне берди мага, эмне берди, баардыгы байып кетти, мага эмне берди деген сезим барбы? Демек ан сайын жоголуп кете берет экен да. Бир эки адам дейт, Алла Таалага баратат дейт да. Бирөөсү Аллахыма рахматымды айтып коеюн деп кеттам дейт экен да. Себебин мага бере берет, болду Аллахым бербе, разымын деп айтканы кеттам дептир да. Ал эми бирөөсү болсо мен Аллахыма нааразымын, мага эч бербеди, ошону айтканы кеттам дептир да. Десе анан кийин мен Алла Таалага мен силердин сөзүңөрдү жеткирем дептир дагы барып кайра келиптир да. Эгер сен сага Аллахымды бербешин каалап аткан болсоң, анда сен Аллахымдан нааразы болсоң, Аллахым ошол заматта токтотуп сага бербей коет экен. Демек сен жараткандан нааразы болгун дептир да. Ал эми сен байгың келсе, анда Аллахымдан разы болсоң, сага дагы көп берет экен дептир да. Деген экен, кантип мен разы болом? Эмнеге мен разы болом дептир да. Караңыздар, деген экен, мен бир эле көйнөгүм бар, ушул эле көйнөгүм бар деген экен, ошол көйнөгүн дагы шамал келип учуруп кетип калыптыр да. Ал эми берки бай киши болсо, мен кантип нааразы болом, мен кантип мындай нааразы боло албайм мен дептир да. Деген экен, ан сайын дагы берип коюптур. Мына сага байлык депчи. Караңыз, демек эмнеге разы болобуз? Көзүбүзгө разы болобуз, колубуз иштеп атат, ошого разы болобуз, сүйлөп атамын, шүгүр мынакей. Эми сиздин көрбөй турган көзүңүз жок да, көзүңүз азыр көрүп атабы? Демек шүгүр, разымын. Азыр тамак иштиңизби, ичкен сууңуз барбы? Демек разымын, суум бар, кенен таптаза суум бар. Ал эми башка жакта, Африкада таза суу жок экен да. Суу кымбат дейт. Караңыз, тамак жок экен, ачка арык экен да. Тамак жок экен да. Бизде болсо толтура жүзүмбү, алмабы, бананбы, нандар турат, суулар көп. Ичип, тоюп, ашып калат да сууларыбыз. Кенен молчулук да, молчулук. Анан биз дагы эмнеге мындай нааразы болуп атабыз? Күн ошондой чоң күн бизге кызмат кылып атса, биздин менин кызматымда турса, мен эмнеге нааразы болушум керек? Үйүмдө балдарым чуркап ойноп жүрсө, мен эмнеге нааразы болушум керек? Менде дытсыбы бала жок. Же сизде барбы? Караңыз, демек жокпу? Демек шүгүр, разымын, Аллахым разымын. Разымын айтып берип жеткире албайм да. Айтам, о Аллахым, канча маклук жараткан болсоң, ошонун эсебинчелик сага мен разымын дейм да. Канча чымын, чиркей, курт, кумурска, канча бир маклук, кыбыраган маклукту сен жараткан болсоң, ошонун эсебинчелик мен сага разымын дейм да. О Аллахым, канча маклук жараткан болсоң, чымын, чиркей, курт, кумурска, канча маклук бар болгон болсо, кыбыраган, ошонун эсебинчелик мен сенден кечирим сураймын. О Аллахым, кечир мени, кечир мени, Аллахым, мени кечир мени, Аллахым, мени кечир деп кечирим сурап турам. Ошончо нерсе берди, мага бейишти даярдап койду, а мен нааразы болуп эле жүрө бериптирмин да. Аллахым, кечир мени, Аллахым, мени кечир, Аллахым, мени кечир, Аллахым, кечир. Өмүр бою Аллахыма кулчулук кылып өтүүгө мен даярмын, разымын. Сага кулчулук кылып өтсөм, мен разымын. Аллахым, сенин кулуң болуп калуу өзү бакыт, ийгилик, мынакей. Ла илаха иллаллах. Ушул сөздү айтып көрүңүзчү. Бул сөздү анча-мынча адамга буйруган жок, анча-мынча адамга бербейт бул сөздү. Аллах акбар, Аллах Ар-Рахим, Ар-Рахман, Аллахым ысымдар да. Айтып көрүңүзчү азыр. Айтыңыз. Демек сиздин тилиңизге ушул ысымды салып койду. Сизге буйруду. Аллах деп айтууну сизге буйруду. Башка
Адамдар айтпайды жүрет. Келмени айта албай канча адамдар кетип калды. Келмени оозуна албай, айта албай, жатканын тааныбай канча адамдар кетип калды. Бизге буйруп койду го. Бизге жолукту, намазды, келмени, зикирди бизге буйруп койду го. Аллахымдын белеги. Караңыздарчы. Ошентип мынакей ичибизге мен ыраазымын деген сезимди киргизебиз. Молчулук деген сезимди ичибизге киргизебиз. Кана жокчулук, кана. Таппайбыз, кайсыл жака барсаң молчулук. Кафеге барсаң адам толу. Кафеге барсаң тамак толу. Сууну карасаң суу көп, көлдөр, океандар. Кушту карасаң куш көп. Тамакты карасак тамак көп. Кийимди карасак кийим көп. Кана жокчулук, кана өзү. Кана жокчулук мен көрбөй атам да. Аллахым шунчалык мындай берешенсиңби Аллахым? Ар-Раззак мынакей рызкы берүүчү, өтө чоң рызкы берүүчү Ар-Раззак. Караңыздарчы. Демек ичибизге молчулук, бул жашоо молчулук деген сезимди киргизгенде, караңыз, жашообузга молчулук келе баштайт экен да. Демек бул жерде дагы айтыптыр. Мен молчулук деп ойлоп калсам эле, демек мага молчулук келип калабы депмин да. Кийин карасам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтыптыр да. Алла Таала айткан дейт, маани бериңиз. Мен пендемдин оюна жараша мамиле кылам дептир да. Көрсө оюбузду өзгөртүшүбүз керек экен да. Демек мага ой берет дебейбиз. Демек мен оюмду түздөсөм, Аллахка жаккан аракет кылсам, Аллахка жаксам, Аллах менен ыраазы болсо, ошондо мага Аллахым бере берет. Демек мен ыраазы болсом, менин бул сезимдерим Аллах Таалама жагат экен дагы. Демек мага Аллахым дубаларымды кабыл кылып бере баштайт деп туура ниет кылабыз. Мен болсо, оюмду өзгөртсөм, жашоом өзгөрүп кетсе, ой берет экен, ой. Аллах калды, дуаны калтырып коюп эле, мен болду, оюмду өзгөртсөм болду экен да деп алдым да. Жок, мен ички сезимдеримди өзгөртөм. Ким үчүн? Аллах үчүн. Мен ойлорумду тууралайм. Ким үчүн? Аллах үчүн. Мен Аллах үчүн аракет кыла берсем, Аллахым дагы мага бере берет деп туруп, андан кийин гана мен оюмду өзгөртө баштадым. Кашым көп мынакей. Караңыз, жок эмес да. Чачым бар. Чачым деле көп да. Эми жерди карасаң, мындай кумурска көп. Карасаң бактар көп. Карасаң чөптөр көп. Анда эмне мындай кана жокчулук, канакей дедим да. Мен жокчулукту көрбөй калдым мен. Кайсыл жака барсам адамдар, кайсыл жака мындай эл байда. Кайсыл оюн зоокко, паркка барсаң балдар, адамдар жыргап аткан, ойноп аткан, демек байда. Бардыгы бай экен. Бул жашоо молчулук экен, токчулук экен деген сезимди мен шүгүр Аллахым. Ушунчалык дагы берешенсиң ба? Я Раббым, ушунчалык берешенсиң ба? Кай жакты карабайын барчылыгы? Кай жакты карабайын токчулук? Гүлдөр көп, чөптөр көп, таштар көп, суулар көп. Деп токчулукту өзүмө киргизгенимде, караңыздар, токчулук жашоо келе баштады. Молчулук жашоо келе баштады. Эми караңыздар, айтсам көпчүлүк айымдар ишенбейт да. Балким бул жерде тууган урттарым дагы отургандыр балким. Нан таппай калган күнүбүз болгон да. Нан ала келчи деп айта албай титиреп турган күндөрүм болгон да. Азыр нан десем сөз угам, азыр кайынтып айтам деген күндөрүм болгон. Караңыздар, памперс, балама памперс дей албай, баланы тоспайсыңбы? Памперске акча кетип калды го деген сөздөн коркуп, памперс деп жаза албай мындай турган күндөрүм болгон да. Караңыздар. Ошол күндөр, шүгүр, ошол күндөрүм болбогондо азыркы жашоом болбойт эле. Ошондогу көйгөйлөрүм болбогондо азыркы акыл болбойт эле. Демек ошол күндөрүмө шүгүр. Акылыма киргизген ошол көйгөйлөрүмө шүгүр. Азыр эстеп күлүп калам да. Шүгүр. Качан айтып бүтөм, шүгүрчүлүгүмө Аллахыма качан айтып бүтөм? Өмүр бою шүгүр десем дагы аз. Аллахым шүгүр, кечир мени Аллахым, кечир. Демек мен сиздерге эми азыр түз эфирде сактап коем. Кайра көрсөңүздөр болот.
Кайра мындай көрүңүздөр. Ошондо гана мындай сабак сиздерге сиңиндүү болот да. Эми караңыздар, эми караңыздар. Ыраазы абалга келтирүүчү дуаны сиздерге берейин. Анда эмесе жазып аласыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Так. Мынакей. Караңыздар. Ушул дуаны окуңуздар. Мааниси менен, маанисин түшүнүп окуңуздар. Арабча окулган бул сүннөт, бирок биз маанисин билип алышыбыз керек болот. Алла Таала Раб экендигине, жана ислам динин дин экендигине, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экендигине ыраазымын. Ыраазы болдум, мен ыраазымын деген сезимди бизге келтирет. Караңыздар, маанисин караңыздар. Аллахым менин Кудайым экендигине ыраазымын деген мааниси болот да. Пайгамбар мен пайгамбарым экендигине, ислам дини менин диним болуп калгандыгына ыраазы болдум. Мен ыраазымын деген дуа бул. Ушул дуаны окуганыңызда ушунчалык сизге жакшылыктар, неематтар азыр алып коем мынакей. Ушунчалык жакшылыктар, неематтар жаап калат. Караңыз, күнүнө 100 жолу окуп коюңуз эле. 100 жолу бир ай калтырбай окусаңыз, бир айдан кийин караңыз, бир айдан кийин жашооңузду көрүп алып таң каласыз. Демек жазып алыңыздар, мынакей мен өзүмдү жылдырып турамын. Болду деп го. Ушул дуаны окугандан кийин жашооңузда мындай болуп көрбөгөндөй өзгөрүлөт болот. Мен ыраазымын, Аллах менин Кудайым экендигине мен ыраазы болдум деген дуада, о Аллахым, мен ыраазымын сага, сен менин Кудайым болгондугуңа ыраазымын. Пайгамбарыма Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болгондугуна ыраазымын. Ислам дини, мен ислам дининде болгондугума ыраазымын деп кайра Аллахым айта бергенде, ошондой ырыскы, неемат, жакшылыктарды жаадырып коет. Өзүңүз дагы бир айдан кийин жашооңузду көрүп туруп таң каласыз. Аллахым деп өзүңүз дагы таң каласыз. Караңыз, андан кийин мөөр басууну унутпайбыз. Мөөр басуу. Бир адам дейин, караңыз, көп сөздөрүм айтылбай калып кетти. Кийинки сабактарда беремен. Себеби аябай сөз көп, бирок бир айдын ичинде мен силерге толук берип бүтүүгө аракет кыламын. Аз дагы маанилүү бир сөздү сиздерге айтып коеюн. Андан кийин мен азыр түз эфирди өчүрөм. Макулбу? Бул жерде караңыздар. Мөөр бас дептир да пайгамбарым. Бир адам ушундай туруп дагы, о Аллахым мага жакшылык берчи, о Аллахым мага бакыт берчи, о Аллахым мага бейишти берчи, Аллахым мындай ишимди жеңил кылчы дей бериптир да. Пайгамбарыбыз аны мындай карап туруптур дагы, азыр ушул адам мөөрдү басса дептир. Мөөрдү басса дептир. Ал адамдын дубасы кабыл болот дептир да. Ал кандай мөөр дептир. Кандай мөөр десе, амин. Амин деген сөздү айтканда болду. Ал инсандын дубасы кабыл болот дептир. Демек, бул жерде эми байкаңыз, сиз мынтип ойлонуп отуруп, мен үйүм болуп калса экен, үйүм ушундай болсо дейсиз да. Деп ойлонуу, сезүү, мынакей үй болуп атат деген сезүү, бул дилден кеткен дуа экен да. Караңыз, тил эмес, дилден кеткен дуанын таасири күчтүү болот дейт да. Ошого сез дейт да. Үйлүү болуп атканыңызды сезип туруп, амин, амин, амин деп койгондо ошол дуа кабыл болуп кете берет экен да. Бизде болсо мынтебиз да. Үйлүү болсом кана, үйүм ушундай болсо дейбиз дагы кете беребиз да. Мөөрдү баспайбыз да. Караңыздарчы. Демек, ал адам ушунча дуаны айтты, каалоосун айтты дептир да. Демек, мөөрдү бассын дептир. Баспаса, анда жок дептир да. Кандай мөөр десе, амин, амин, амин. Караңыз. Демек, бул жерде дилден дуа кетирүү, жүрөктөн дуа кетирүү, ал боюнча дагы сөздөр көп. Аллахым буйруса, сабактарда беремен сабактарда. Азыр WhatsApp группадан эми суроо жооптор болот. Көйгөйлөргө азыр разбор кылабыз. WhatsApp группаны ачам мен. Демек, так, болега, дагы бир аз сүйлөп коеюн дагы. Так.
Андан кейін дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, дуа кылып туруп шашылбаса депти да, шашылбаса ал адамдын дуасы кабыл болот депти да. Андан кейін сахабалар ал шашылуу деген кандай ал пайгамбарым десе айтты да, шашылуу деген сөз дептир. Караңыз, дуа кылгандан кийин эле дуа кылгандан кийин эле кана болгон жокко, кана деп жиберүү экен да. Караңыз, демек кана болгон жокко деп шашылып кетпейбиз. Демек шашылып кеткенде ал адамдын мындай дуасы дагы кабыл болбой калат дептир да. Себеби Аллахым айтты, мен күтүлбөгөн жерден, пендем ойлобогон жерден берем депти да. Биз кана дегенде уже мындай тосмо экен да, тосолдук экен да. Демек ал учурда дуа кабыл болбой калат дептир. Себеби дагы бир жолу айтамын, Алла Таалам айтты, мен күтпөгөн дедим, дуаны кетиргин дагы дептир. Паланча дуаны кетип сүйүн дептир. Болду. Дуаны кетип, андан кийин сүйүн дептир да. Караңыз, демек дуа кылдыкпы? Себеби Аллахым мен берем дейт да. Эми караңыз, демек дуаны кетиргенден кийин деп сүйүнүп турушубуз керек экен да. О Аллах мага үй насип эт дедикпи? Демек Аллахым бизге үйдү бере баштайт дейт. Демек сен үйгө даярданып, даяр болуп, сүйүнүп тур дейт. Мага аталам мынакей үй берип атат деген сезимде даярданып, үйүм ушундай болот, мен үйгө көчсөм ушундай кылам, ошол үйүмдө намаздарымды окуйм, ошол үйдө мен балдарымды ушундай кылып тарбиялаймын, ал үйгө меймандар мындай көп келет, ошол үйдө жашап атканымда мен ушундай кыламын деп даярданып тур. Ошол үйгө дуаны кетирдиңби? Демек сүйүнүп, даярданып тур дейт. Бизде болсо, о Аллахым үй бер дейбиз дагы, анан кийин эле кабакты салып, мынтип оюбуз ар жакта. Демек мынакей мага үй келип атат деген сезимде жүрбөйбүз да. Ким ошондой сезимде жүрөт? О Аллахым мага үй бер дегенден кийин ошол үй бизге келип аткандай даярданып, мынакей ушуларымды алып кетем, үйүмө ушундай килем саламын, үйүмдө мынандай кана болот деп өзүбүздү мынтип ошол үйгө өзүбүздү даярдап турбайбыз да. Болду, Аллахым үй бер дейбиз дагы, болду, эстен чыкты. Жок да, кана, үйүм жок, кана болгон жок дейбиз, болду, тосмо. Анан кийин эле дуабыз кабыл болбойт дагы. Анан эмнеге менин дуам кабыл болбоду? Дуа кыла бердим, болгон жок деп коет экенбиз да. Демек болду, Аллахым пендемдин айткан экен, пендемдин оюна жараша мамиле кылам. Кана болгон жок, менин дуам дедимби? Макул дейт экен да. Аллахым макул, болгон жок деп коет экен. Караңыздарчы, оюбузду түздөйлүк, баардык нерсе оюбузда жатат. Ушунча колубузда баалуу нерсе бар, акыл, жашообузду өзгөртүүчү колубузда нерсе бар да, ал акыл. Демек оюбузду акылды кантип өстүрөбүз? Сабак алуу менен. Оюбузду кантип өзгөртөбүз? Сабак алуу менен. Караңыздар, оюбузду өзгөрткөндө сезимдерибиз өзгөрөт, ички сезимдерибиз кетирген дуба болуп калат. Караңыздар, менде жок деп, азыр менде жок да, жашоом жаман деп алдымбы? Ошол сезимди өзүмө киргизип алдымбы? Болду, дуа ал кетти. Жашоом жаман, жашоом жок менде, начар дей бердимби? Демек, ошондой сезим менде бар, мага кирди. Демек, жашоом ошондой болот. Болду, бүттү. Жашоом начар дедимби? Аллахым макул, мынакей сага начар. Ошол замат мага начар жашоону бере баштайт. Аллахым өзү кечирсин. Демек, ички сезимде кандай сезим болсо, жашоодо ошол болот. Бизге ошондой жашоо келет. Менде азда деген сезим барбы? Демек, азчылык кайра келе берет. Мага жетпейт деген сезим барбы? Байкаңызчы. Демек, жетпеген жашоо кайра бизге келе берет. Менде акчам азайып кетет деген коркуу барбы? Субханаллах, Аллахым өзү кечирсин. Ошол акча жок болуп кете берет экен да. Караңыз, акчам кетип калбасын, кой мен кетирбешим керек, кетирбейм, акчам кетип калбасын деген коркуу барбы? Демек, ошол акчаңыз ошол замат кете баштайт экен. Балам ооруп калбасын, балам дедикпи? Бала ооруп калат экен. Демек, ички сезимде ниет, ниет ал дуа болуп кете берет экен да. Караңыздарчы. Демек, сезим ниет да. Ал сезим кандайча ниет дегенде, ал сезим да. Ниет башка да. Ким эле жаман ниетти кылсын,
ким эле эч ким жаман ниет кылбайт да, ал ниет башка, сезим башка дей берипмин да. Караңызчы, бири-бирине байланышканын караңыздарчы. Ой менен сезимдин бири-бирине байланышканын, ал эми сезим менен ниеттин, ал эми ниет менен дубанын караңыздарчы. А мен оюм өзгөрсө мен эмнеге дубам кабыл болуп кетсин? Эмне үчүн? Дей берипмин. Караңыз. Демек, убакыт жетер экен, а? Кызык калдым да ошого. Аллахыма шүгүр. Эгер сиздерге сабактарга жеткиликтүү болгон болсо, бул өтө сонун. Эгер жеткиликтүү болбогон болсо, таасирин бербеген болсо, Аллахым, мындай жүрөгүмдү ач. О Аллахым, эмнеге мага таасир бербеди деп дуа кылыңыз. Себеби ушул сабактардан кийин канча деген айымдардын жашоосу өзгөрүп кетти. Болуп көрбөгөндөй. Биринчи өзүм мен айткам да, турмушта көйгөй болду, кайын журту менен, жолошу менен дедим да, көйгөй болуп, мамиле өтө жаман болгон да. Азыркы учурда ал көйгөй жок. Анан кийин жокчулук менде көйгөй болгон. Жокчулук, дайыма жокчулук. Демек азыркы учурда ал көйгөйүм жок. Караңыз, балдарымдын ден соолугу аябай мени кыйнаган, бирок ар бир көйгөйгө мен дуа берем. Баланын ден соолугу боюнча, ырыскы боюнча мындай жол көргөзүлөт. Ар бир айым өзүнүн көйгөйүн жазса, группадан ар бир айымга мен жооп берип, өзүнө жараша дуаларды беремин. Учурда ошол балдарымдан көйгөй болгон, ден соолук жагынан, демек ал көйгөй Аллахыма шүгүр жок. Аутизм деген 100% жок, шүгүр жок. Изи дагы жок. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Демек ошол, урматтуу айымдар, илим бизди бакытка алып барат экен да. Биз Аллахты тапканда баарын табат экенбиз да. Аллахты жоготкондо баарын жоготот экенбиз да. Караңыздар, демек Аллахты эле издей берели, биз баарын табабыз. Бул дүйнө бакытын, ырыскысын, байлыгын, жакшылыгын, тынч жашоосун, ошо менен чогуу бейишти дагы табат экенбиз да. Ал эми Аллахты жоготкондо бейишти дагы, ырыскыны, жакшылыкты, тынч жашоону баардыгын жоготуп коет экенбиз. Демек, анда эмесе мен азыр биринчи сабакты өчүрөйүн. Мен сиздерге бир дуаны бердим. Берүүчү дуалар аябай көп. Бизде тосмолор аябай көп. Мынакей, канча сабак турат мынакей. Булардын баардыгын сиздерге мен берип бүтүшүм керек. Мынакей, канча сабактар. Илим алгандан кийин ушундай сонун сезим келет. Бакыт келет. Ички дүйнөдөгү тынчтык келип, өзүбүздү бактылуу сезип, мындай сонун болуп калабыз. Машаллах. Демек азыр 1 саат болуп калды. Түз эфир өчүп калбасына сактап коеюн. Азыр сактабасам өчүп калышы мүмкүн да. Демек, урматтуу айымдар, баарыңарды мен жакшы көрөмүн. Баарыңарга мындай дуа кылам. Ар бир айым жашоосун өзгөртө алат. Демек, ниет. Мен жашоомду өзгөртөм деген ниет. Ниетти койгондо Аллахым жол ачып бере баштайт. Мен сабакка окуйм дегенде Аллахым сиздерге мүмкүнчүлүк түзүп бере баштайт. Демек, урматтуу айымдар, сиздерге ийгилик каалайм. Анда эмесе бул сабакты сактап коеюн, өчүрөйүн.